Qanday kirib chiqaldi? Hadi 300 ta bağladı abi. Ya, Yerden 300 ta bağladı. 300 tay, 300 day kirib chiqarib. Ha, naşet. Bugun kechgacha jetaymi? Jetmaymi? O su an to'xtadi. Nega? Su вообще yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli qirg'iz elim, hurmatli mekendeshler, hurmatli mo'min musulmon bir tuğanlar. Biz Aqniyet Amanat Qo'mduk fondu Xudoy buyursa inşallah tüptölgөнүнө документалдуу, негиздүү tüptölгөнүнө толук 1 жыл болуптур. Мындай айтканда, Кудай мырза Aqniyet Amanat Qo'mduk фондунун 1 жашка толуусу менен балким куттуктап койсоңуздар да жаңылышпайсыздар. Мына биз Aqniyet Amanat Qo'mduk фонду 1 жыл аралыгында эмне жумуштарды жасады? Эмне иштерди аткарды? Кимдерге кызмат кылды? Бая бизде айткандай, саясатта айтылгандай, туугандарын ишке коюп, ушундай эмеспи саясатта. Биздин саясат, өзүбүздүн кайрымдуулук саясатыбыз эмне, кандай жумуштарды жасай алды? Өзүңүздөр, мына сиздер бааңыздарды бериңиздерчи. Урматтуу мекендештер, чыныгы муктажга, чыныгы кайрымдуу инсандарга ушул видеолор жеткирип, жолсом чыныгы муктажга кол суна алдыбы, же бүгүнкү күндө 3 күн кыйналган, 3 ай кыйналган инсандарга кол сунуп, же болбосом тааныш билиш, жора жолдош, жердештерге кол суна алдыбы, кандай болду? Анын баардыгын мына сиздер таразалайсыздар. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, биз азыр Кудайым буйруса иншалла мына азыр жолдобуз. Жолго чыгып, мына кетип баратып, мен азыр ушул жерге кирип турган чагым. Баткенге чыгып кетебиз, Баткенге өтө сонун кайрымдуулук иш сапарыбыз менен кетип баратабыз. Ошто бизде азыр өтө бир жакшы иш чара дагы бар. 2 сааттан кайрадан түз эфирге чыгабыз, 3 саат, 2 сааттын аралыгында. Андан ары Баткенге чыгып кетебиз. Баткенде эртең сонун иштер менен бөлүшөбүз иншалла. Аракет кылабыз. Балким толук монтаждар бүткөндө бөлүшөбүз. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Мен кече келип, мынол ишти көрүп алып, ушунчалык сүйүндүм элем. Ушунчалык кубангам, сүйүндүм. Караңыздарчы, эмне деген жумуштар жасалып атат. Эмне деген иштер жасалып атат, урматтуу мекендештер. Мынакей өзүңүздөр карап, бааңыздарды бериңиздер. Мына ушул жерде иш токтобосун деп ушунчалык аракетти кылып атабыз. Ушунчалык аракетти кылып атабыз. Көп нерсе. Элдин жардамынан сырткары дагы бул жерге көп эми айтып милдет кылгандай болбойлу, Аллах баарына күбө. Аракет кылып атабыз ушул иш токтоп калбасын депчи. Мен дагы сиздерге кайрылам, урматтуу кыргыз элим. Мына бүгүн 42 000 кирпич келиптир. 30 000 кирпичке акча төлөгөнбүз. 5 000 кирпичин ошол кирпич заводунун ээси жардам берген. 7 000 кирпичти ошол завод бизди карыз кылды уже. 7 000 кирпичин 75 000 акча болот. 5 сомдон болгондо. 70 000 акча болот экен, 5 сомдон болгондо. 5 сомдон берген. 5 000 кирпичиң эле 50 000 акча болот. Негизи 5 сомдон болгондо. Ооба ошондо. Жок, 10 000 кирпичиң 50 000 болот, 10 000. Бул жерде биз 7 000 алып атабыз. Мен жаңылышыпмын, кечирим сурайм. 5 000 кирпичиң 25 000 болот экен, 5 000 кирпичиң. Ошондо бизде бир 35 000 сомдой уже завод бизди карыз кылып койду. Урматтуу мекендештер. Андан сырткары мына азыр усталар 200 эле кирпич калды деп, момундай айтканда иш бир аз басандап калды. Мен учурдан пайдаланып сиздерге дагы кайрылып кетейинчи. Ушул ишти токтотпойлучу, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Эми Алланын буйругу менен башталган иш токтобойт иншалла. Бул ишке биз жана сиз жардам берсек, бербесек да бул иш токтобойт. Бирок мен сиздерге кайрылып кетем да, аракет кылып коелучу ушундай атайын сиздерге, бизге бул Алла таалам мындай айтканда мүмкүнчүлүк берип атат да. Мүмкүнчүлүк берип атат, бат эле ишти бүтүрүп койбостон, ушу сиздерге окшогон, бизге окшогон адамдарды мына ушул ишке себепчи болуп калсын деп, бир аз ишти басаңдатып атат, кээ бир адамдарды ойлонсун депчи. Бирок бул иш токтобойт, Кудай кааласа. Келиңиздер, мен кайрылып кетем дагы да. Мына азыр айтып атпаймынбы? Завод бизде 7 000 кирпичке карыз кылып койгон болсо, мына азыр кайрадан дагы ушу биринчи кабатты бүткүчө 42 000ден сырткары кеминде бир 15-17 000 кирпич керек бизге дагы. Дагы мына ушул жактарын көрүп атасыздар. Да кеминде биринчи кабатты бүткүчө 15-17 000 кирпич керек. Жалпысынан айтканда бизге азыр
25 000 кирпичке мындай айтканда акча керек. 25 000 кирпичти каржылаш керек. Бул биринчи кабаты бүтөт анан. Ошол менен. Андан нар жагында турат. Эгерде мен аракет кылып атам, ниет кылып атам, Кудай кааласа жок дегенде ушул жагын эки этаж кылам деп аракет кылгам. Бирок бул ишти өзүңүздөр жакшы билесиздер. 1 сом акчасыз бул иш башталган. 1 сом акчасыз. Акчаны растап алып, же болбосо бир миллиондорду коюп даярдап алып, же бир демөөрчүлөрдү, бизнесмендерди даярдап алып бул ишти баштаган жокпуз. Мен атайын өзүмдү кыйнап ушул ишкечи өзүмдүн Алланын буйруп койгон, Алланын жаратып койгон өзүмдүн 12 мүчөмдү ушул ишке мажбурлап, ысыкта да кыйналып, өзүмдү бир ушул иш менен сынайынчы деп атайын ушул кыйынчылык менен ушул иштерди жасап атам. Ушунчалык баягындай көңүлдү иренжиткен адамдарга кирсем, бул ишти бүтүрүп деле коюшум мүмкүн. Балким депутатты, балким жана башка инсандарга. Мен аларга атайын кайрылып айтам. Сиздерге окшогон жөнөкөй карапайым элди ушул иштерге себепчи кылсын, ушул ишти жөнөкөй кыргыз элин бүтүрсүн деп мен чоң адамдарга бирисине дагы кирбей атам. Мен кирбейм дагы бир адамга дагы кирип жардам сурабайм. Мен кайрылуу жасап койгом могул жерден. Эгерде түшүнгөн эл болсо, түшүнгөн инсан болгон болсо, мына ушул жерден көрүп, өзү ойлонуп, жок дегенде урматтуу мекендештер, мына могул көргөзөйүнчү. Бир кирпичке болсо дагы жардам берет. Мына кече мен дайым айтып атам го, бир кирпич болсо дагы салым кошуп калыңыздарчы деп мен элге ушундай бир эме кылсам, кече бир тууганыбыз байланышып атат. 5 сом акча салып коюптур. Сбербанк картага 5 сом. Мен сүйүндүм. Мен наразы болгон жокмун, ойлонгонум да жокмун. Мен ошол инсанды көрүп, мындай айтканда аябай ойлондум. Ушунчалык ыраазы болдум. 5 сом бир кирпичке акча салган экен, ошол инсан башка адамдарды ойготот иншалла. Мына ошол инсандардай болуп, мына кирпичтин баасы болгону 5 эле сом. Мына кече видеону 7 сааттан кийин карасам 24 000 киши көрүптүр Однокласскиде. Түз эфирин азыр тартылып атат дагы да. 24 000 киши көрүптүр ай. 24 000 киши бир эле кирпичтен жардам берген болсо, мына ушул жерде 24 000 кирпич чечилет. Бул чындык нерсе, ошондуктан кеңиздерчи, ойлонуп калыңыздар. Анан кийин балким кээ бириңиздерге бул иш жакпай, бул кайрылуу жакпай аткандыр. Улам эле кайрыла бересиңер, кээ биринин шарты жоктур, мүмкүнчүлүгү жоктур. Мен мүмкүнчүлүгү жок, шарты жок инсандарды мажбурлабайм. Эч кимди мажбурлабайм. Колумда бар инсанды да мажбурлабайм. Мен жөн гана сиздерге айтып коюп атам. Айтып коюш менден парыз. Калганын өзүңүздөр билесиздер. Эмне кылышты да өзүңүздөр билесиздер. Алла таалам сиздерди ушул иштерге себепчи кылган насип эткенбосун, урматтуу мекендештер. Жүрөгүңүздөргө мынанча кымындай гана ыйман салып койгон болсо, эчтекеден кача албайсыздар. Бул ишке мен бир нерсени айтып коеюн. 6 миллион кыргыз элим бар болгон болсо, Алла таалам буйрубаган болсо, 6 миллион кыргыз эл жардам берсе дагы бул иш бүтпөйт. Алла буйрубаган болсо. Эгерде Алла таалам насип этип буйруп койгон болсо, 6 миллион эл жардам бербесе дагы бир Алланын буйругу менен ушул иш бүтөт иншалла. Будан башка иштер да бүтөт. Бүтүп дагы келген иншалла. Мен ушунчалык баягындай сиздерге кээде грубо айтып атам. Анткени туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Бул кайрылуум ушул жерде келечекте жашоочу муктаждар үчүн. Бүгүн сентябрдын 5 болуп баратат. Күз. Биздин ишибиздин үстү жабыла элек. Кичинеге иш эмес, урматтуу мекендештер. Бул кичинеге үй эмес. Бир 10го 12 үй эмес. Бул жагы мына 30, бул жагы 20, бул жагы 30. П формадагы. Жерден ары бери өткөн элдер бул жер эмне мектеп салынып атабы деп атат. Мындай айтканда мектептик даражадагы чоң комплекс салынып атат. Буну салып аткан бир өкмөт эмес, чиновник эмес, же бир компания эмес, жөнөкөй эле карапайым эл. Ошон үчүн туура түшүнүңүздөр, туура ойлонуңуздар дагы, чечимди туура кабыл алып туруп, кайдыгер карабастан, мен айткан жанагы жок дегенде мына бир кирпичтен болсо дагы бүгүндөн баштап кайдыгер карабастан салым кошо баштайсыздар деп мен ишенем. Бүгүнгө чейин жардам берген ар бир кыргыз элиме мен терең ыраазычылык билдирем. Алла таалам сиздерге эки дүйнө ыраазы болгон болсун. Эгерде кантип котором деген болсоңуздар, биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун WhatsApp, Элсон байланыш номери бар 705 33 77 90. 705 33 77 90. Жана мен Сбербанк картаны, жана фонддун реквизиттерин, фонддун Сбербанк картасын Бедербек Мусаев деп чыгат, биздин өзүбүзгө катталган. Ошолорду комментарийга жана тема коем. Ошол жактан көрүп, урматтуу мекендештер, колуңуздардан келишче салым кошуп калсаңыздар болот. Эгерде бүгүн сизде мүмкүнчүлүк жок болгон болсо, мына ушул видеону класс басып поделиться кылып коюңуздар.
мына ушул колдон келери жок дегенде. Балким кимдир бирөөнүн жүрөгү мээримге толгон, ушул жерге жардам берет элем деген инсандын колуна ушул видео барып түшүп калган болсо, ошонун жардам берүүсүнө мына сиз себепчи болуп калышыңыз мүмкүн. Эгер ал дагы колдон келбеген болсо, урматтуу мекендешим, ар бир намазыңыздарда, ар бир дуаңыздарда колуңуздарды жазып, дуа кылып коюңуздарчы, мен ушуну гана сиздерден суранам. Бул дуа түбөлүк жабылган эшиктердин ачкычы. Ошондуктан дуа кылып коюңуздар, ушул иштер бүтүп кетсин. Аллага бекем ниет кылып коюңуздар, ушул ишке сиздерди Алла таалам себепчи кылган болсун иншалла. Барыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе, урматтуу мекендештер, дуа кылып туруңуздар. Биз иншалла азыр мына Баткен областына карай бул жерден салганыбызда бир 400-500 километр чакырымдагы жолго, кандуу жолго чыгып кетип атабыз. Дуа кылып туруңуздар. Иншалла аман эсен жетип көздөгөн жерибизге, кайрадан аман эсен ушул кичи мекенибизге жетип келип, мына ушул иштерге Алла таалам күч кубат берип, бүтүрүүсүнө жардам берген болсун. Биз сиздердин дуаңыздарга дайыма муктажбыз иншалла. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим.